Сентябрь айынын 3-жекшембисинде Кыргыз өлкөсү, Орусия, Беларусь жана Украинадагы токой чарбасында иштегендер кесиптик майрамын белгилешет. Бул майрамды белгилөө чечими 1966 жылы 13 августта кабыл алынган. Маалыматтарга караганда, токойлор кургактыктын 3/1 бөлүгүн ээлеп, аянты 38 миллион чарчы чакырымды түзөт. Анын жарымы тропикалык токойлор, 4/1 бөлүгү түндүк жарым шаарында жайгашкан. Ал эми Кыргыз мамлекетинин 5,6% гана токой ээлейт жана жыл сайын 1000 чакырым жерге 17 миллион ар түрдүү көчөттөр отургузулат. 1947 жылы өкмөттүн атайын токтому менен токой чарба министрлиги түзүлгөн. Ушул жылы бул кызматтын түзүлгөндүгүнө 72 жыл толду. Кыргыз жери табиятынан айтып өткөз, суктандыргыс кайталангыс сулуулугу менен белгилүү. Бийик тоолуу жаратылышы Кыргыз Республикасынын негизги байлыгы. Аны сактоодо токой чарба тармагынын кызматкерлеринин эмгеги чоң. Андыктан бул кызматта эмгектенген кызматкерлердин кесиптик майрамы менен куттуктап, сөздү Арстанбап ата токой чарбасынан баштайлы. Дүйнөдөгү эң кол жерлердин бири Арстанбап десек жаңылышпайбыз. Арстанбап табигый мөмө жемиш токойунун мекени. Жалпы аянты 19 000 гектарды түзөт. Мында 3 токойчулук бөлүмгө бөлүнгөн. Мындагылардын негизги милдеттери токойлорду коргоо, климаттын өзгөрүү шартына байланыштуу, биотүрлөрдү сактоонун кепилдиги жана табигый кырсыктардын алдын алуу болуп саналат. Мына ушул максатты көздөгөн Арстанбап ата токой чарбасынын кызматкерлери 2019 жылы бир топ иштерди аткарган. Бизде ушул ар жылы түшүнбөрүчү жаңак дарактары бар. Өзгөчө сапатка ээ деп коебуз биз. Ошол өзгөчө сапатка ээ жаңак дарактардан уруктарын алып, аларды ушул биздин көчөтканабыз бар. Ошол көчөтканада атайын пакетте өстүрүп, ошол өстүрүлгөн көчөттөн ачык жерге алып барып, экме токой кылып эгебиз. Токойду зыянкечтерден дарылоо максатында биз атайын семинарларды өткүзөбүз. Бул жерде кышында өткүзүп, анан ошол ижарачылар менен биргеликте атайын топтор түзүп койгонбуз. Ошол топтор бүгүнкү күндө толугу менен иштеп жатышат. Алар токойду дарылоо жумуштарын жүргүзүшөт. Ар бири ошол өзүнүн немесинде ижарага алган токой аянтында жүргүзүшөт. Натыйжада 1400 гектар токой аянты вириненч препараты менен дарылоо жүргүзүлдү. Бул кызматтагылар бардык кыйынчылыктарга, аба ырайынын катаал шарттарына карабастан токойлорду зыянкечтерден, илдеттерден, өрт кырсыктарынан сактоодо, калыбына келтирүүдө, токой ресурстарын көбөйтүп, талыкпай эмгектенип келишет. Мына ушул түйшүктү, ары жоопту кызматты аркалаган Арстанбап ата токойчулары бул жылы 47 гектар жерге көчөттөрдү отургузушкан. Анын басымдуу бөлүгүн жаңак көчөттөрү ээлейт. Мындан улам бул баалуу жаңак көчөттөрүн көбөйтүүгө атайын күнөсканада курулган. Bu özgöçe pülsoy darактардан ап келип, көчөттөрдү жылда биз улайбыз. Улап туруп өзгөчө уланган көчөттөрдөн жакшы сартойлор, жаңактар болот да, буларды керектүү жерлерге эгебиз, өзүбүздүн ушу сортовой жаңактар чыгыш үчүн. Плюсовой жаңактарды көбөйтүш үчүн, маточный жаңактардын көбөйүш үчүн. Анан жылда которуп, дагы жаңыдан келип, жылда önce мамлекеттин планы бар, ошону да улап, ушинтип жылда көбөйтөбүз. Арстанбап жаңактын кени болуу менен ал негизинен аралаш токой массиви болуп саналат. Анда алма, алча, мисте, жүзүм, ызырык, карагат, алмурут жана башка 51 түрдүү дарак өсөт. Иш болгон жерде көйгөй да болбой койбойт. Арстанбап ата токойчуларынын негизги көйгөйү бул план чогултуу. Айылдын жашоочулары жайлоо, жаңгак, суугат жер жана кайракы жерлерди ижарага алып иштетишет. Бирок айрым жарандар белгиленген каражатты кечеңдетип, убагында төлөп бербестен токойчулар менен келишпестиктер да орун алат. Азыр бүгүнкү күндө бизде ижарачылар бар, где-то 2300 ижарачынын тегерегинде ар түрдүү ижаранын түрлөрү боюнча ижарачыларыбыз бар. Ошол ижара акыны топтоо биз үчүн өтө чоң маселени жаратат. Себеби эми жергиликтүү калк бизде тоолуу аймакта жайгашканына байланыштуу кээ бир моментте өзүнүн учуруна төлөнбөй калып атат да. Анан эми азыркы
бюджеттик кодекске ылайык биз ошол ижарадан түшкөн ижара акынын баардыгын мамлекеттик бюджетке беребиз да. Ал өз убагында төлөнбөй калганына байланыштуу ижарачылар менен көп конфликтке баратабыз. Токойчулар токойдо токой коргоо, сактоо, өстүрүү жумуштарын жүргүзүүнүн ордуна кээ бир учурда көбүрөөк ушул ижара акынын өндүрүү менен алек болуп калып атат да. Ушул бизге эң чоң маселе болот бүгүнкү күндө. Деген менен жаңгак мөмөлүү токойлордо өндүрүмдүүлүктү жогорулатууда, токойдун көбөйүшүнө шарт түзүү, жаңгак мөмөлөрүнүн сапаттуу сортторун өстүрүүдө, токойду туруктуу башкарууну пландоого жергиликтүү элдин көмөгү да албетте керек болот. Мындан улам Токой чарба башкармалыгы менен жергиликтүү калк биргелешкен башкаруу планын түзүшкөн. Пландын негизинде ар кандай долбоорлор жазылып, материалдар алынып, жергиликтүү эл менен көпүрөлөр, суу бөлгүчтөр жана башка ар кандай тосмолор тургузулган. Токой чарбасынын аймагында 176 гектар суга таянтыбыз бар. Ал 176 гектар суга таянтын 540 ижарачы пайдаланат. Ошолорго шарт түзүү максатында суга системасы оңдодук. Анан мындай суу бөлүштүргүчтөрдү негизинен 6 жерге коюлду. Анан жогору жакта суу келүүчү негизги арыгыбыз капитальный ремонттон өткөзүлдү да толугу менен. Bu негизинен bu абден такылак алма коктусуна bu бир коктуга барат да. Графиктин негизинде bu суу бөлүштүргүчтө bu, например, бүгүнкү күндө такылак алмага бөлүнгөн болсо, bu жалюзи мына атайын неме менен бошотуп көмөккө түшүрүлгөндөн кийин ылдыйга түшүрүлгөн наркы немеге суу бара берет. Ошондо баардык ижарачыга шарт түзүлөт да. Бир күндө наркы коктудагы график негизинде толук суу неме болот экен. Биз bu малга чейин сууга эмес жерлерге көчөт экип көгөртүп көрдүк эле да. Быйыл 2 гектар жерге атайын сууга жерге көчөт эгип салыштырмалуу проживаемость көрдүк да. Кайракы жер менен сугарылган жердин проживаемости өтө чоң неме көрсөткүч көрсөтүлдү да. Ошон үчүн атайын тосмолорду неме койгондо суу бөлүкчөлөр толук жетип, бүгүнкү күндө көчөттөрүбүз абалы жакшы, көгөрүшү жакшы бүгүнкү күндөчү. Токой тармагынын кызматкерлери ар жылы 1000ден ашуун гектар аянтка, экме токойлорду түзүү жана жашылдандыруу үчүн жаңы көчөттөрдү өстүрүп келишет. Азыркы учурда Кош Терек Токой чарба бөлүгүндө 4 түрдүү көчөт бар. Мындан сырткары 30 сотук жер аянты даярдалып, алма, алча, жаңгактын уруктары эгилгени турат. Кош Терек Токой бөлүмүндө көчөтканада азыр урук экени жерлерибиз даяр. Бир айдан кийин жаңгак, алма, алча уруктарын алып келип эгебиз. Көчөттөрдү эрте жазда алып талгап чыгып эгебиз, эрте жазда. Маалыматтарга таянсак, Арстанбап токойунан орто эсеп менен жылына 3000 тонна жаңгак, 5000 тонна алма, 500 тонна мисте жыйналат.